Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Аза кайгыңарды тең бөлүшөбүз. Садыр Жапаров казак эли менен Токаевке көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров казакстандык кесиптеши Касым-Жомарт Токаевке аскер бөлүгүндөгү жардыруудан каза болгондорго байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Бул суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргыз элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөсү менен жакындарына көңүл айтам. Бул каргашалуу окуянын кесепетинен жапа чеккендердин баарына тезирээк сакайып кетүүнү каалайм. Орду толгус жоготуунун аза кайгысын тең бөлүшөбүз деп айтылат көңүл айтуу телеграммасында. Эске салсак, Жамбыл областындагы аскер бөлүктүн аймагында 26 августта кечки саат 9дарда өрт чыгып, бир нече жарылуу болгон. Кесепетинде 5 киши каза болуп, 90 адам жаракат алган. Бийлик жарылуу болгон аймакка жакын жердеги айылдардын тургундарын коопсуз жайга көчүрдү. Чолпонбек Абыкеев: 2 жыл чыдап турсаңыздар, өнүгүү жолуна түшөбүз. Дайыма айтып, элибизден суранып келе жатам. 2 жыл чыдап бергиле депчи. 2 жыл чыдап берсеңер, 3-чү жылы туура жолго түшкөнүбүздү көрөсүңөр. Мындай пикирин мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев биринчи радиого берген маегинде билдирди. Анын айтымында 5 жылда түшкөн жолдун даңгыр экени көрүнө баштайт. Биздин элибиз бизден өтө тез өнүгүүнү талап кылып, бүгүн эле өнүгө калсак деп талап кылууда. Бизге 5 жылдын ичинде экономикалык жактан күчтүү өнүгүүгө жол ачылат. 2 жылдан кийин туура жолго түшкөнүбүз көрүнөт. Мына бул 2 жыл кыйналабыз. Аны ачык айтуу керек. 10 жылда буйруса алдыңкы өсүп өнүккөн 50 мамлекеттин катарына кошулабыз. 10-15 жылдан кийин дүйнөдөгү алдыңкы 10 мамлекеттин катарына жете алабыз, деди Абыкеев. Ошондой эле ал өнүккөн өлкөлөр өнүгүү жолуна түшөрдөн мурда экономикалык кризиске туш болушканын мисалга алды. Мындан сырткары ал элден эч нерсе талап кылынбай турганын айтып, болгону жөн эле 2 жыл чыдап берүүсүн суранып жатканын кошумчалады. Өзбекстанда коронавируска каршы жей турган вакцина жасалды. Өзбекстандын Илимдер академиясынын алдындагы геномика жана биоинформатика борборунун кызматкерлери коронавируска каршы жей турган вакцина иштеп чыгышты. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан жазды. Биз кондоштуруу жолу менен өсүмдүккө коронавирусту киргиздик. Бейтап эмдилген помидорду жегенден кийин ал адамдын организмине кирип, помидордун клеткасынан антитело бөлүнүп чыгат, деди окумуштуулардын бири. Илимпоздор бул долбоор менен ушул жылдын январь айынан бери иштеп келе жатканы айтылды. Помидор менен бадыраң жөн жерден тандалып алынган эмес. Аларды ысыкка койбой жеш керек. Анткени ысыкта антитело бөлүп чыгарган клеткалар талкаланып, вакцина жараксыз болуп калат. Эске салсак, буга чейин Россияда коронавируска каршы йогурт сымал вакцина жасалганы маалымдалган болчу. Рыскелди Мумбеков Атамбаевдин Социал-демократ партиясы менен шайлоого катышат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Мумбеков быйыл өтө турган парламенттик шайлоого мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен Социал-демократ партиясы менен шайлоого катышат. Бул тууралуу 24 KG агенттиги өздүк булактарына таянып жазган. Маалыматка караганда, Мумбеков Социал-демократ партиясы менен парламенттик шайлоого катышууну чечкен. Ошондой эле Жанар Акаев жана Мирлан Жээнчореев да парламенттик шайлоого катышаарын билдирди. Бирок кайсы партия менен катышаары азырынча белгисиз. Эскерте кетсек, Жанар Акаев жана Рыскелди Мумбеков Текебаев башчылык кылган Ата Мекен партиясы менен 2020 жылдын 4-октябрында өткөн шайлоого катышкан. Туйгунаалы туйлап митингдерди баштайм деп коркутса, СДПКчылар Атамбаевдин алдына чөгөлөп бара баштады. Бир бетиң өпсөң, бир бетиң калат деп Асан Калый боздогондой, бир бети СДПКчы, бир бети Ата Мекенчи Акаев, Мумбековтар былтыр жанын сактаткан Текебаевди унутушуп, Атамбаевдин алдына бара баштады. Топ беренге татып, Толубай сынчыдай баа берген Туйгунаалы болсо туйлай баштады. Акаевдин тушунда пасекти колдоп, ченемсиз байлыкка жеткен Бакиев келер менен Акаевди сатып, БШК төрагасы, министр болуп туйлады. Убактылуу өкмөткөлөр менен Бакиевди сатты. Атамбаевке досум деп жармашып, кайрадан БШКны ээлеп, мактап жактап президент кылды. Жээнбеков келер менен Атамбаевди жамандап жүрүп, чүйгө губернатор болду. Журналистке өңү суук экенсиң, маек бербейм деп опурулуп кызматынан кол жууган. Журналисттерде өчү бар Арслан Сартбаевди ресторандан жакалап араң тирүү калган. Эми Атамбаевди кайра дос деп Туйгунаалы Абдыраимов 17 сентябрдан баштап тынчтык митингине чыгабыз. Азыркы убакта көптөгөн адамдар СДПК курамындагы партиялаштар менен кеңешип жатам. 17 сентябрда Алмазбек Шаршенович 65 жашка толот. Ошондон баштап тынчтык митингине чыгабыз. Урааныбыз Алмазбек Атамбаевга жана башка саясий туткундарга боштондук.
өз ара татышканды токтотуп алдыга жылалы, баарыбызга бир заман. Атамбаев көчүктөрүнөн түрткүлөп 2015-жылы парламенттик шайлоодо кесиптештерибиз Жанар Акаев менен Рыскелди Момбековду СДПК фракциясынан депутат кылган. 2019-жылы эле Атамбаевди сатышкан СДПКчылар 2020-жылдагы парламенттик шайлоодо Текебаев менен биригип башаламандыктын башында турушкан. Алар ушул учурда абактагы Алмазбек Атамбаевга жолугуп чыгышты. Анткени Текебаев Германияга элчи болуп кеткен атпайбы? Эми аларга ким эмчек эмизет эле? Бул тууралуу журналист Алмаз Темирбек жазып чыкты. Жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков менен Жанар Акаев Алмазбек Атамбаевге шашылыш кирип кетишти деп жазган ал. Буга чейин Атамбаев менен Жанар Акаевдин ортосун карамышы каралап, Жанар Акаев Балашка деген атка конуп, бири-бирине душман болушкан. Рыскелди Момбеков болсо СДПКнын күчү жоголгон соң Атамекен партиясына угон. 2020-жылы күзүндө парламенттик шайлоого аттанып, таласты кыдырып жүргөндө аны менен бирге жүргөн Элвира Сурабалдиева экөөнүн ортосунда ушак айтылган. Эми болсо Акаев Момбеков Атамбаевга шашылыш кирип кеткени таң калууну жаратып жатат. Же Жанар Акаев Рыскелди Момбеков менен Атамбаевдин айласы биригип жатышабы? Жанар Акаев Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратуу боюнча сап башында турган. Жогорку кеңеш 2019-жылы 27-июндагы жалпы жыйынында Алмазбек Атамбаевди экс-президент укугунан ажыраткан. Ага депутаттардын 103-ü макул болуп, 6-ы каршы добуш берген. Жанар Акаев жана башка 102 депутат кол тийбестикти алып салуу боюнча добуш беришкен. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети өлкөнүн экс-президентин кол тийбестиктен ажыратуу боюнча мыйзам долбоорун жактырган. Экс-президентти кол тийбестик макамынан ажыратуу боюнча көтөрүлүп келген демилге бышып, ага байланышка мыйзам долбоору жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинде каралган. Жанар Акаевдин пикири боюнча Атамбаев мамлекеттин өнүгүшүнө олуттуу залал тийгизген адам расмий бийлик укуктарын өз кызыкчылыгына колдонуу коркунучун жокко чыгаруу максатын көздөйт. Ошондой эле коррупциялык кылмыштарды кылган адам жазадан кутула албай турганын камсыз кылуу максатында тиешелүү өзгөртүү сунушталып жатат деген. Мындан сырткары президенттин үй-бүлө мүчөлөрүнүн өмүрү менен ден соолугун мамлекеттин эсебинен камсыздандыруу, акысыз медициналык тейлөө нормаларын алып салуу тууралуу сунуштар бар. Экс-президентке карата соттун айыптоочу өкүмү күчүнө кирип, ушул беренедеги бардык кепилдиктер токтотулган. Мыйзамдын 18-чи беренеси күчүн жоготту деп таануу сунушталып, ар намысын коргоо экс-президенттин өзүнө жүктөлгөн. Негизи экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу маселе Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо боюнча депутаттык комиссиянын тыянагы жарыяланганда көтөрүлгөн эле. Анда парламент кабыл алган токтомдо мурдагы президенттен мындай артыкчылыкты алып салуу боюнча мыйзам иштеп чыгуу каралган. Андан соң Конституциялык палата экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу укук коргоочулардын өтүнүчүн карап, аны жарым-жартылай канааттандырган. Конституциялык палата парламент комитети жаңы жокко чыгарган президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренесин баш мыйзамга каршы келет деп таап, анын себебин кол тийбестиктен ажыратуу процедуралары каралбай калганы менен негиздеген. Ошондон бери эле бул мыйзам экс-президент Алмазбек Атамбаевге каршы багытталган деген божомолдор айтылып келет. Анткени Кыргызстандын эгемендик тарыхында Сооронбай Жээнбековду кошкондо 5 президент алмашса, анын алгачкы экөөнү Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевке экс-президент макамы берилген эмес. Учурда Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевга гана экс-президент деген макам берилип, алар мыйзамда көрсөтүлгөн артыкчылыктардан пайдаланып келишкен. Ал эми кол тийбестиктен ажыратуу аракеттери мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин учурдагы бийлик менен мамилеси начарлаган учурга туш келди. Ошондуктан айрым эксперттер бул мыйзам долбоору кандай максатты көздөгөн күндө да Атамбаевге каршы багытталды деген шектенүүнү жарата берет деген ойдо турушат. Ар бир жаран кылмыш кылса кандай гана болбосун сот алдында жооп бериши керек. Бул туура. Бирок акыркы саясий жараяндардын көз карашынан караганда экс-президент дегенде кимге багытталганы белгилүү болот. Башка мурдагы президенттер өлкөдөн чыгып кеткен. Убактылуу өкмөттү башкарып, экс-президенттикти алган адамдын жолу башка. Ошондуктан ал буга чейинки президентке тиешелүү болоорун баары түшүнүп жатышат. Кандай гана максатты көздөбөсүн ошондой түшүнүктү жарата берет. Бул мыйзам долбоорун Алмазбек Атамбаевга байланыштыруу себеби буга чейин 2011 жана 2015-жылы эки жолу мыйзамдагы 12-чи беренени жана кепилдиктерди алып салыш керек деп өкмөт парламентке сунуш кылган.
Жогорку кеңеш 20-июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратыш үчүн ага күнөө коюу маселесин караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны башкы прокуратурага жиберген. Депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев Атамбаевдин кол тийбестик маселеси башкы прокуратуранын жообунан кийин чечиле турганын билдирген. Жогорку кеңеш өз ишин аяктаганына байланыштуу төрага Дастанбек Жумабеков басма сөз жыйынын өткөрүп жатып, Атамбаев жөнүндө билдирген. Жогорку кеңеш 2019-жылы 27-июндагы жалпы жыйынында Алмазбек Атамбаевди экс-президент укугунан ажыраткан. Ага депутаттардын жүзүчү макул болуп, 6 каршы добуш берген. Дастан Жумабеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча парламент өз ишин аткарганын, мында мыйзам бузуу болбогонун айткан. Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс, KG.